Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Бүгүн мен сиздерге патриоттук сезимдерди өчүтүү менен атайын адабият, литература, тарых сабактарында колдонуучу бир инструментти көрсөтүп берейин. Көбүнчөсү эми музыка сабагына тиешелүү болот. Ыр жазып азыр, анан ага обон жазабыз. Ыр жазуу үчүн биз кадимки өзүбүздүн көнүп үйрөнүп калган аккаунтубузда даяр бар болгон Gemini жасалма интеллектисин колдонобуз. Мында промпт жазабыз. Мага Кыргыз Республикасы темасында патриоттук ыр жазып бер дейбиз. Жана ошондой эле ырыбыздын кандай болушун толук жазабыз. 3 куплеттен турган 4 саптан болсун дейли. Бизге азыр жөнөткөн убактыбызда Gemini патриоттук ыр түзүп берди. Ала тоонун кучагында деген ыр экен. Жана бул биздин ырыбызды биз толугу менен көчүрүп алабыз. Копировать деп, анан атайын музыка генерация кылуучу жасалма интеллекттерди карап көрөбүз. Негизинен Suno дайым бизде биринчиде чыгат, анткени ал дүйнө жүзүндө эң көп колдонулган болуп турат. Биз азыр iMark Song генераторун колдонобуз. Бул дагы Suno'дой эле. Сиздер аккаунтуңуздар бар болсо, продолжить аккаунт менен чыгат, болсо ушул бурчунда, оң өйдөңкү бурчунда катталуу бар. Өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар менен катталып киресиздер. Жана ортого чоң отуруп ыр жазуу бөлүгүнө кирет, коюласыңыз. Теманы коебуз, жоксо өзүбүздүн текстибизди, ырыбызды алып келип орнотобуз. Ырыбызды койдук. Генерацияны иштетебиз. Жана бизде ошол убакыт бүткөн соң ырды өзү бир сире көрүп, жана обонго салып даярдап берет. Бул жерде биз анын стилин, үнүн жана башка нерсесин тандасак болбок. Биз жөн эле даяр турган жерден гана калтырып койдук. Эгерде түзүп же кызыгып аткан болсоңуздар, кирип туруп ар бир үндөргө чейин бөлөк-бөлөк кылып түзүп алсаңыздар болот. Азыр ырларды түзүүнүн алды 40%-га жетип калды, биринчиси 43%. 100%-га жеткенде өзү токтойт жана биз угууга даяр болот. Бул жасалма акылды көбүнчөсү ошол адабият сабагынан эгерде ыр жазуу тапшырмалар болуп калса, кыргыз тил сабагы, орус тили сабагынан болсо колдонсо болот. Жана ошондой эле музыка сабагына да абдан ыңгайлуу. Болгондон кийин муну дагы өзүңүздө кошулуп ырдасаңыз болот. Анан көбүнчөсү азыркы акыркы күндөрү мода болуп аткан бирөөгө арнап ыр жазып, анан кийин ага жиберсеңиздер, бул дээрлик жөнөкөй белекке караганда анча жогору турат. Музыканы угуп көрөбүз. Ала тоо үчүн жазылган. Байкаганыңыздарда эки вариантта берет. Биз экинчисин дагы бир башын угуп көрөбүз дагы, ушу менен калганын өзүңүздөргө калтырабыз. Алатонун кучагында
биринчи куплетін оқып бүттік. Дерлік даяр болды. Жана сабақта же башка нерседе колдонсоңуздар болот. Бул жасалма интеллект музыканын генератору. Мындай жасалма интеллекттер өтө көп. Анын бирөөсүн гана сиздерге азыр инструмент катары көрсөтүп бердим. Аны сиздер өзүңүздөр тандап, ушул эле метод менен, ушул эле жол менен ырлар жаратсаңыздар болот. Сак саламатта болуңуздар.